Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Ондогон батир соода түйүндөрү тууралуу УКМКнын маалыматын саясатчы Равшан Жээнбеков толугу менен жокко чыгарды. Тажикстандын президенти эл менен жолугушуу учурунда воорукта алмашуу тууралуу бир дагы сөз болбогонун билдирди. Кадастр мамлекеттик мекеменин Ош филиалынын жетекчиси кылмышка шектүү катары кармалды. УКМК Бишкек шаардык сотунун судьясы Мира Жээнбековага байланыштуу билдирүү тараткан. Атайын кызмат ага карата мыйзамсыз баюу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Жээнбекова өзүнө карата мыйзамсыз баюу боюнча шектенүүсү чындыкка дал келбей тургандыгын айтып чыкты. Ал өзүнүн жана жакындарынын мүлктөрү Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп дайындалганга чейин бар болгонун, УКМКнын маалыматында фактылар бурмаланып берилгендигин белгилейт. Жээнбекованын адвокаты маалымат жыйында УКМК тараткан маалыматын жокко чыгарды. УКМК буга чейин Жээнбекова мыйзамсыз баюуга шектелип жатканын, ал мыйзамдуу киреше булагы жок болсо дагы кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөр жана бир катар коммерциялык объектилерге ээ экендигин кабарлаган. Бирок 74 батирлүү жана 10 автоунаа токтотуучу жайы бар үй анын күйөөсүнө таандык жер тилкесине курулуш компаниялардын бири менен болгон келишимдин негизинде курулган. Батирлердин көбү үлүшчүлөргө таандык экен. Бул жерден Жээнбекова Миранын жолдошу Шайди Султан курулуш компания менен келишим түзүп, келишимдин негизинде Султанов тарабынан курулуш компаниясында доля катары кириш үчүн, үлүш катары кириш үчүн жер берген. Ошол жерге курулуш бүткөндөн кийин ошол жалпы мүлктүн ичинен 10% Султанов Шайди Султанга тиешелүү. Калган көрсөтүлгөн мүлктөрдүн баардыгы ал башка үлүшү бар кишилерге жана курулуш компанияга тиешеси бар. Мира Жээнбекова саясатчы, президенттикке Садыр Жапаров менен атаандаш болуп катышкан Равшан Жээнбековдун бир тууган карындашы. Буга чейин Жээнбеков УКМК кызматкерлери өзүнүн жана карындашынын үйүндө тинтүү жүргүзгөнүн айткан. Атайын кызматка сурак берип чыкканын, жакындары аркылуу өзүнө басым кысым болуп жаткандыгын жарыялаган. Мен ойлойм, Мира Жээнбековага карата жылдырылган күнөө жана кечөө күнү таратылган маалыматтар көпчүлүгү жалган жана негизсиз. Эмне үчүн андай? Биринчи кезекте Мира Жээнбекова судья катарында 4 гана жыл иштеп атат. Экинчиси, Мира Жээнбекова мага окшогон 20 жыл бою оппозициялык багытта жүргөн, бардык президенттерге эгемендүү көз карашын айткан саясатчынын карындашы болуп эсептелет. Сотто ким коррупция менен өкмөттө сотто машык алат? Ал бийликке жакын соттор болуш керек. Бийликке жакын адамдар болуш керек. Бийликтин өздөрүнүн соттору бар. Ошолор гана коррупция менен машыгышы мүмкүн. Менин карындашым өзү араң жүрсө, кайдагы коррупция менен алектенет? Ал мүмкүн эмес. Бул логикага жатпай турган нерсе. Экинчиси, Миранын адресине таратылып аткан маалыматтын бардыгы жалган жана негизсиз болуп эсептелет. Равшан Жээнбеков карындашына козголгон кылмыш ишин Next TV телеканалынын ишмердигине байланыштырат. Анткени бийлик тараптан акыркы күндөрү ага эскертүүлөр болуп жатканын айтат. 2-3 айдан бери тигинт, минт, чыгарба деген ар кандай сигналдар берилип жатты дейт. Оппозициялык саясатчынын карындашы коррупция менен же болбосо соттун ичинде мен оюмча схема түзгөнгө бул эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Бул логикага туура келбей турган нерсе да. Ошон үчүн менин карындашымды бүгүнкү күнөөлөп аткандары жана таратылган маалыматтары жалган деп атканым ошол. Бирок мен ойлойм, бул менин саясий ишмердүүлүгүмө байланышкан жана мен ээлик кылган Next TV телеканалынын позициясына дагы тиешелүү деп ойлойм. Себеби мага 2-3 айдан бери ушундай ар кандай сигналдар болуп атты. Аңдып атат, балдарыңды аңдып атат, кыздарыңды аңдып атат, туугандарымдын бардыгын аңдып атат, позицияңды, телевидениянын позициясын өзгөрт деген ар кандай сигналдар болуп атты. Мен телевидениеге кийлигишпейм, алардын позициясын мен аныктабайм. Телевидениянын өзүнүн багыты бар, объективдүүлүк жана эч убакта калп маалымат чыгарбоо.
Ошондуктан мен кийлигишкен жокмун. Бирок жыйынтыгында мага бир 2-3 күн мурда сигнал келген. Ушундай болуп атат, же сени, же болбосо карындашыңа деп. Анан мага эч кандай далил, эч кандай күнөө кое албай, айла кеткенде ушул карындашым аркылуу басым жасайлы деп чечишти окшойт. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 9 апрелде Кыргызстандын аймагындагы Тажик анклавы Ворухка келди. Анын бул сапары Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин чек ара тууралуу билдирүүлөрүнө жооп катары кабыл алынды. Камчыбек Ташиев Кыргызстанга Ворухту башка жерге алмашуу тууралуу сунуш берилгендигин билдирген эле. Бирок бул маалыматты төгүндөгөндөй болду. Тактап айтканда, Рахмондун айтымында буга чейин 100 жолу жолугушуу болгон. Бирок Ворухту алмашуу тууралуу сунуш болгон эмес. Акыркы 19 жыл аралыгында Ворухту алмашуу тууралуу сөз болгон эмес жана болушу дагы мүмкүн эмес. Мен муну акыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында ар кандай сөздөр жүрүп жаткан себептен айтып жатам. Чек ара маселелерин чечүү убакытты талап кылат жана анда эмоцияга алдырбаш керек, деди Рахмон. Коңшу өлкөнүн президенти кыргыз чиновниктеринин иштөө стилине сын такты. УКМК тарабынан жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин кадастр мамлекеттик ишканасынын Ош шаарындагы филиалынын директору Сансызбаев Ильяс Кармалда. УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, жетекчи кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелүүдө. Такталгандай, 2020 жылдын август айында Ош электр жабык акционердик коомунун административдик имаратын сатуу боюнча аукцион өткөрүп, анын жыйынтыгында имарат 8 миллион сомго арзан жеке адамга сатылган. Сатылган аянттагы 1 чарчы метр жердин базардагы баасы 2,5 миллион сомдон жогору болчу. Аянты 600 чарчы метр имарат 16,65 сотых жер тилкесинде жайгашкан. Бирок Сансызбаев Ильяс коркпой деле койсо болот. Анткени буга чейин кадастр мамлекеттик ишканасынын директору Абдумуктар Маматов кол алдындагылардан акча жыйнаган деген шек менен кармалып, мамлекетке 260 миң сом төгүп кутулуп чыккан. Эми кадастр мекемесинин Ош облустук филиалынын жетекчисинде айыпты төлөп кутулуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн кандай ыкмасы деп суроо салгандар көп. Бул жагы берсең кутуласың, бербесең тутуласың деген накыл сөздө айтылгандай эле болуп калды окшойт. Ысык Көл облусунда 3 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан 23 жаштагы келин 5 апрелде күйөөсүнөн 1000 сом алып курбусу менен балыкчы шаарына кеткен бойдон кайра үйгө келген эмес. Анын кайненеси милицияга арыз менен кайрылган. Издөөгө алынган келин Жумгал районунда башка күйөөгө чыгып кеткенин кабарлаганын анын кайненеси милицияга билдирген. Келиндин кайра барууга каалоосу жок болсо дагы кайнененин арызы боюнча милиция дароо келиндин жүргөн жеринен, тактап айтканда чүйдөн таап алып барып беришти. Жоголгон малсымал келиндин эркине каршы кайра алып баруу милициянын укугуна киребе? Айтор бул жерден кайнене жыйынтык чыгарар. Мына ушундан улам интернет колдонуучулар милиция жоголгон адамды жакшылап издесе, тез эле таап алса болот экен го деп билдиришүүдө. Же милициянын мындай ыкчам, жоопкерчиликтүү иш алып баруусу үчүн митингге чыгып туруу керекпи? Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы референдум жана жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого карата 31 мамлекеттен 183 байкоочуну каттады. Мындан тышкары Өзбекстан, Улуу Британия, Казакстан, Беларусь, Германия, Түркменстан жана башка мамлекеттердин Кыргызстандагы элчиликтеринин 32 тобу, Европа, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши баштаган уюмдардын өкүлдөрү аккредитация алышты. Кыргызстанда 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо өлкөдө 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Ушул эле күнү президенттик башкарууга багытталган конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлат. Кыргызстандык балбандар Жоламан Шаршембеков, Акжол Махмудов жана Үзүр Жусупбеков Жапониядагы жайкы Олимпиада оюндарына жолдомо алышты.
Алар бүгін 9 апрелде Қазақстандың Алматы шаарындагы спорттук күрөштүн түрлөрү боюнча Олимпиадага жолдомо берүүчү Азиялык мелдештин финалына чыгып, мындай мүмкүнчүлүккө ээ болушту. 60 килограммга чейинки салмакта Жоламан Шаршымбеков кореялык жана индиялык балбандарды жеңип финалга чыкты. Эми ал финалда Кытайдын балбаны Валихан Сайлике менен күч сынашат. Акжол Махмудов 77 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, палестиналык жана индиялык атаандаштарын жыгып мелдештин финалына чыкты. Эми финалда жапониялык Шохей Якибу менен күч таймашат. 97 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Үзүр Жусупбеков алгач индиялык балбанды 9-0 эсеби менен, андан соң кореялык балбанды 6-0 эсеби менен жеңип алган. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.